Апта каарманыбыз сахнада бир мүнөз токтоо жүргөн ырчы Нурмат Садыров. Учурда эл жакшылыгында кызмат кылуудан бошобой жүргөнүн, күнүнө канча тойго чейин бара турганын айтып өттү. Эгер аябай өнүккөн мамлекет болсок, анда биз жаздырган ырларыбыздан эле акча тапмакпыз. Ошол менен кадыр барктуу болуп эле үйдө жата бермекпиз. Интернетке, YouTube'дан балким ошо тойдон да көбүрөөк акча таба турган болсок, анда тойго барып ырдашты эле бир чети бул оңой жумуш эмес. Ар кандай адамдарга жолугасаң, ар кандай учурлар болот. Сууктун күнүндө ооруп атсаң деле Кудайдын куттуу күнү башыңды жууп, жылтырап, таптаза болуп барышың керек. 7-8 кеч күздө 11 тойго чейин жетишкен учурлар болгон, бирок ал эми баягы рекорд эң көп барганымды былтыркыны айтып атам да. Быйылкы жылдын эсебинен ошо бир күндө 5-6 же болбосо 4 той барабыз. Бир айда тапкан так суммаңыз канча? Так сумма белгисиз. Себеп дегенде ошо бир ай баардыгын чогултуп алып эле бир ишти көздөп бир иш кылып аткан жерибиз жок. Ага бир айдын ичинде тапкан акчабызга эле улам ыр жаздыра албасың, барып клип тарттыра албасың. Жалпы сумма менен точно так сумманы айтпайм, бирок Кудайга шүгүр эми болуп атат. Айрым атактуулар той ырчысы болгусу келбегенин айтышса, Нурмат Садыров бул ойго кошулбай турганын билдирди. Эгер сен чыгармачылыгыңды эл баалап турса, чыгармачылыгыңды жакшы көрүп турса, ошол адамды тойго чакырат. Жөн гана көрүп сүрөткө түшкүсү келет балким. Бирок же болбосо ошо ырларыңа, шаңдуу ырларың болсо, шаңдуу ырларыңа бийлегиси келет. Мен деле сиз айткандай интервьюларда деле көрүп жүрөм. Мен той ырчысы болгум келбейт, элдин баары эле тойдун ырчысы болуп кетти деп айтышат. Менимче азыр эл талап кылып аткан ырчы, кимди тойго көп чакырып аткан болсо, ал ырчы значит чыгармачылыкта жакшы иштеп атат, эмгектенип атат. Тойлордо тамадалар менен ырчылардын келишпестиктерине күбө болуп жүрөбүз. Ырчы андай нерселерге мен жол бербейм дейт. Аттуу баштуу тамадалар андай мамиле кылбайт, жакшы мамиле кылат. Алар түшүнөт, чыгармачыл адам башка тойго барып бул да иштеп алсын, башка тоюна жетишпей туруп кой берейин деп ырдап кой берип. Жаңы тамадалар, кээ бир тамадалар той эзине да баш бербей, ошол киши, тамада киши бай, ырдап келген киши как будто байкуш да. Ошондой мамиле кылган адамдар бар. Андайда мен өзүм деле жол бербейм, сабыр кылып ырдап, убактысы келгенде ырдап кетип калам. Профессиональный тойду жакшы алып барган тамада болсо, ал сүйлөгөндөн коркпойт да. Кээ бир жаңы алып бараткан тамадалар коркот да, көбүрөөк сүйлөшкөндөн коркот. Ырчыларды блок-блокко бөлүп турат да, кармап турат. Тиги ырчы кечигип атабы, баары бир өзүнүн тосторун берип катар-катар, өзүнүн оюндарын кылып, өзүн реклама кылып туруп алат. Анан сүйлөйт, сөзү калбай калган кезде ырчыны кой берет дагы. Ошентип убакытты чоюш керек да. Кээ бир чыныгы жакшы алып барган тамадалар каалаган учурунда өзүнүн программасын айтып, кенен сүйлөшүп тойду алып бара берет, ырчы келди кетирип коет. Ошондой учурлар да болот да. Гастролдордон алыстаган ырчы айыл кыштактарга концерт коюу өзүн актабай калганын айтат. Гастролдо эле азыр акча таап элдерге манай тартуулап келсең болот, бирок актабайт. Эмне дегенде, биринчиден бизде баягы мамлекетибиз кичинекей да, областтарга койсок болот. Бишкекке, Ош, Жалал Абад, Нарын, Көл, Талас, Баткен, ушинтип областтар, шаарларга койсок болот. Ал жерлерде ДКлар чоң, адамдар көп батат, анан баасы дагы жакшыраак болот. Айыл жергелерине кыдырайын десең, айыл жергелеринде биринчиден концертке эл аз келет. Клубдун ичи кичинекей да. Анан айылга кымбат койсоң дагы көтөрө албайт. Эми айылда айтышат, ушунча кыйын болуп кетти, кымбат экен билети деп. Анан кийин арзаныраак коесуң, анан команда менен барасың, жамаатка төлөп беришиң керек. Жаныңа сөзсүз коноктор болот, алып баруучу болот, аппаратура, машина болот, ошолчо команданын жатаканасы болот. Ошентип отуруп концерттен бирткеле акча түшөт.
ага каранда ырчылар шаарда тойго барып ырдаса бир тойдон эле ошол акчаны таап коет да. Ошондон улам менин билишимче ырчылардын көбү гастролго чыкпай эле мурдагыдай көп ысык суукка кыйналбай баймай ырлар жаздырып, наоборот чыгармачылыгын көбүрөөк иштеп атышат. Атандашып, клип артынан клип, ыр артынан ыр. Бир чети жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Эң башкысы элди жакшы ырлар менен, клиптер менен көңүлүн көтөрүп атабыз. Айыл жергелерине концерт койгондо ошол финансы жагынан актабай калып атат, ошон үчүн койбой жүрүшөт да көбү. Ал эми жеке жашоосу тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Мени элдер шаштырып атат. Туугандар, сиз шаштырып атасыз. Үйлөн эртерээк үйлөн деп. Ушул сыяктуу элдин баары шаштырып атат, эртерээк үйлөн деп. Туура эми үйлөнбөй жүрө берейин деген деле менин деле оюм жок, үйлөнүш керек. Эми Кудайга шүгүр, азыр аябай деле өзүмдү билбейм мындай үйдүн кенжеси болгонго аябай возраст өтүп кетти деп деле сезбейм. Анчалык деле мындай өкүнбөйм. Баардыгы маңдайга жазган менен акырындан өзүң ойлогон максаттарың болот, пландарың, кыялдарың болот. Жакшы кызга туш келсем экен деп ойлойм да. Анан эгер аябай сүйүп күйүп үйлөнбөсөм деле балким эң башкысы мен өзүмдүн картинамда жакшы кызды алсам эң башкысы. Анан кийин бири-бирибизге түшүнүп, балким бала чакалуу болгондон кийин дагы эле сүйүшүп кетебиз. Ушундай кеңештерден улам ушундай ойлонуп кетем.